2 сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Айтурган Маматкулованын өлүмү. Шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды. Айтурган Маматкулованын өлүмүнө шектүү катары кармалган күйөөсү 2 айга ТИЗО 1 камалды. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту кабыл алды. Маматкулова 7-июлда Бишкектеги номер 4-ооруканада көз жумган. Маркумдун кайын журту ал дары ичип алып ооруканага түшкөнүн айткан. Айтургандын жакындары бул версияга ишенбей, аны күйөөсү өлтүргөнүн айтып жатышат. Бул боюнча өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милиция шектүүнү 30-августта кармаган. Нарында аялын бычак менен сайып салган шектүү 2 айга камалды. Нарын облусунун милициясынан аялын бычак менен сайып салган 42 жаштагы шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып 2 айга камакка алынганын билдирди. Окуя 31-августта болгон. Милицияга тургундардын бири кайрылып, 10 Арча базарында бир адам аялын бычак менен сайып салганын кабарлаган. Жерине барган милиция кызматкерлери жабырлануучуну 10 Арча базарында ашпозчу болуп иштеген 41 жаштагы аял экенин, аны жолдошу бычактаганын аныктаган. Жабырлануучу азыр Нарын облустук оорукананын хирургия бөлүмүндө. Милициядан анын абалы туруктуу экенин белгилешти. Окуянын чоо жайы такталууда. Ички иштер министрлиги өлкөдө үй бүлөлүк зомбулук учурлары көбөйгөнүн билдирген. Маалыматка ылайык, быйыл 4 айда эле үй бүлөлүк зомбулуктун 4767 учуру катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 632 учурга көп. Чүйдө 5 унаа кырсыктап 7 киши каза тапты. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 51-чакырымында Subaru Outback, 2 Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Camry жана Toyota Boxy үлгүсүндөгү 5 унаа кырсыкка кабылып, 7 киши каза болду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Окуя 1-сентябрда саат 15:20 чамасында болгон. Кырсыкка батыштан чыгышты көздөй катуу ылдамдыкта бараткан Subaru Outback үлгүсүндөгү унаанын алдыңкы сол дөңгөлөгүнүн жарылганы себеп болгон. Subaru Outback унаасы башкарылбай каршы тилкеге чыгып, Mercedes-Benz Sprinter менен кагышып, жол кырсыгы ошондон башталган. Натыйжада 7 адам каза болуп, калгандарынын ден соолугу текшерилүүдө, дешти жол коопсуздугунун кызматынан. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Матраимовдун Эрем спорт клубу Ош шаардык мэриясына өткөрүлдү. Маалыматты клубко 2-сентябрда Ош шаардык мэриясынан тастыкташты. Буга чейин УКМК коррупция боюнча күнөөсүн моюндаган экс-бажычы Райымбек Матраимовдун жалпы баасы 3 миллиард 98 миллион 134 миң сомго бааланган кыймылсыз мүлкү мамлекетке алынганын маалымдаган. Матраимов 26 мартта кармалып Азербайжандан Бишкекке алынып келинген. Ал эркиндиктен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу иши боюнча камакка алынган. УКМК Матраимов маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болгон деп билдирген. Матраимов менен кошо анын 3 тууганы да кармалган. Руслан жана Исламбек Матраимовдор ушул тапта Ошто тергөө абагында. Ал эми Тилек Матраимов райондук соттун өкүмү менен 1 миллион сом айыпка жыгылып, жакынкы 3 жылда мамлекеттик кызматка орношуу укугунан ажыратылган. Кийин Ош облустук соту анын апелляциялык арызын карап, айыптын өлчөмүн 300 миң сомго азайткан. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылган. Парламентте 5 жаңы депутат ант берди. 2-сентябрда Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын 4-сессиясы ачылды. Анда быйыл июнда 1 мандаттуу округдардан шайланып келген жаңы депутаттар Айжигиттин Алиев менен Бакытбек Марипов ант берди. Мындан тышкары Ата журт Кыргызстан фракциясынан Мейкинбек Абдалиевдин ордуна келген Арсланбек Эгембердиев, Бүтүн Кыргызстан фракциясынан Адахан Мадумаровдун ордуна келген Аккулу Бердиев жана Ыйман Нуру фракциясынан Нуржигит Кадырбековдун ордуна келген Эрнест Айдаралиев ант берди. Паралимпиада. Гүлназ Жүзбаева улуттук рекордду жаңылады. Кыргызстандык жөгүлүк Гүлназ Жүзбаева 1-сентябрда жардамчысы Юлия Фернастын коштоосунда Паралимпиада оюндарында жарышка чыгып, 13-орунду ээледи. Марафондук 1500 метрлик мелдешке катышкан көз азиз 15 спортчу 3 топко бөлүнүп чуркады. Биринчи топто жарышка чыккан Жүзбаева Марага 6 мүнөт 11 секундда келип, жаңы улуттук рекорд орнотту. Парижде 28-августта башталган Паралимпиада оюндары 8-сентябрда жыйынтыкталат. Ага Кыргызстандын атынан 4 спортчу катышууда.